Тажикстандын борбору дүйшөмбүдө 16 сентябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун коопсуздук кеңешинин кезектеги сессиясы өтөт. Тажик президенти Эмомали Рахмондун төрагалыгы алдында өтө турган жыйынга уюмга мүчө мамлекеттердин башчылары катышат. Бул тууралуу маалымат Тажикстандын Тышкы иштер министрлигинин расмий сайтында жарыяланды. Анда ЖККга кирген өлкөлөрдүн президенттери Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Владимир Путин, Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жана уюмдун баш катчысы Станислав Зайс катышары белгиленген. Маалыматка караганда, мамлекет башчылары эл аралык жана аймактагы коопсуздук, уюмдун ишмердүүлүгүнүн негизги багыттарын талкуулашат. Жыйынтыгында 15ге жакын декларацияга кол коюлат. Кыргыз президентинин администрациясы Садыр Жапаровдун дүйшөмбү сапарын расмий ырастай элек. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан кирет. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен 28-29 июнда Тажикстанга барган.